Kızlar, men azыр эле видео таштадым шарабара туурасында, брюкө туурасында. Мен айтып кеттим, көбү түшүнбөй калса керек, 3,5 жазылбасам дагы мен ушуну сүйүп калдым, мен мээме тык калды депчи. Мен ал маалда, ал моментте мен билесиздер, мен Oriflame компаниясында иштегенмин. Oriflame компаниясына бир компаниядан экинчи компанияга секирип өтүп кетишти. Мен каалаган эмесмин. Ал маалда фабрик жаңы мындай эми баягы элдер фабрик деп мындай көбөйүшүп аткан малы болчу да, фабрик көп адамдар билбей, тааныбай, продукциясын бизде маалыматтар жок болчу да. Мен ошого коркком. Только мен баягы Oriflame'де кийим-кечектер жок да. Декоративная косметика, только анан ошондой эле косметикалар да, одеждалар жок, для дома эчтеке жок. Анан мен бул компаниядан мен неме алгам. Кийимге алган эле мен сиңдиме регистрация болуп калганмын. Азыр ошо сиңдим мен наставнигим. Биз башка ушу экинчи повторуна биз биринчи номерибиз өчүп кеткен дагы, экинчи номер менен иштеп атабыз да азырчы. Ал маалда бизге эч ким маалымат берген эмес. Мен даже коркконмун, баягы косметикасын колдонуп калып, бул ишимди таштап койбойбун деген ойдо мен косметикасын точно мен заказ кылган эмес экенмин. Азыр өкүнөм, ошол маалда мен иштесем, мен уже вообще сон статустарды ачмакмын да. Ошол кыздар, ошон үчүн мен жазылбасам дагы мен ушул ар кийген сайын мээме тык деди деген баягы сөзүмдү түшүнбөй калсаңыздар керек. Ошол мен таштап койгонмун. Мен 2 жолу кийим-кече заказ кылдым. Болду, мен уже ал номерден эч заказ кылган жокмун, таштап койдум. Только мен Oriflame менен иштеп кеттим. Ошон үчүн мен баягы ошол сөздү түшүндүрүп айтып кеттим. Жазылбасам дагы депчи, мен уже таштап койгом. 2 жолу кылдым, болду. Ошол кыздар, ошол сөздү түшүнбөй калсаңыздар, мен атайын ойлонуп видеону тартып коеюн чечтим. Себеби көбү түшүнбөй калат да, эмне себептен. Мен кандай десем, бул компаниянын качествосы мага аябай кубандырды. Мен бирөөлөргө уялбай сата аламын, бирөөлөргө сунуш кыла аламын, мен бирөөлөрдү лидер кылып чакыра аламын. Себеби качествосунда супер да. Вообще мен уялбаймын. Мен вообще уялбаймын да. Мен алым жетишинче мен кайта ошол компаниядан алган продукцияларым мага кандай действие берип атат, кандай результат алып атамын, кандай мага пайда алып келип атат, чөнтөгүмө, качествосуна, бизнесиме, ошол нерсени мен мындай башка адамдарга да жеткиргим келет да. Мен да баягы жаңы каталганда ойлогом да, жаңы ушундай видеолорду көрүп аткан маалда, булар баягы адамдар чакырыш үчүн алдап ушундай атат. Көрсө, азыр ойлосом, ошолор дагы ушул чын дилинен тарткан видеолор экен да. Чын дилинен, кубанычтан, бирөөлөр менен бөлүшкүсү келген видеолор экен. Ошон үчүн кыздар, кош көңүл болбоңуздар, компаниядан сонун бизнес баштаңыздар деп мен Астра Сабирова сунуш кылам сиздерге. Саламатта калыңыздар.